Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча өкмөттүк комиссиясынын кезектеги жолугушуусу болуп өттү. 2023 жылдын 16 октябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жана Тажик Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен Тажикстан Республикасынын Бустон шаарында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн делегацияларынын кезектеги жыйыны болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө делегация башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын калган тилкелерде өтүүсүн сыпаттоо боюнча макулдашууларды аткаруунун жүрүшүнө канааттангандыгын билдиришти. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын жана Тажик Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын типографиялык жумушчу топторуна жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топторуна ишти активдештирүү жана бардык орун алган чек ара маселелерин чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Делегация башчылары 2023 жылдын 2 октябрындагы номер 14 протоколдун дагы бир ирет баса белгилеп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процессин тездетүү жана протоколдун жоболорун дыккат аткарууга даяр экендигин билдиришти. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүүнүн маанайында өттү. Салам медиа, Баткен.